Ассаламу алейкум. Сиздер менен биз бүгүн асарчи компот жана кайнаалыдан айрымдары кара өрүк дейт. Мына ошол кара өрүктөн компот жасайбыз. Алгач биз банкаларды 2 ирет жууп, биринчи ирет кандимкидей эле жууп, экинчи ирет сода менен жууп туруп чайкап алабыз. Биз банкаларды боолабайбыз да. Сода менен жууп коебуз, ошо менен бүтөт. Ал эми банкага жабылуучу крышкаларын алгач кайнак сууга кайнатып алабыз. Бардыгын кайнатып, идиштерин баарын даярдап алгандан кийин, банкаларыбыздын баарын даярдап алгандан соң, аларга керектүү компотко керектүүлөрдүн баардыгын катарынан жууп чыгабыз. Биз бул ирет мынакей мята турат. Мына ушул мятаны дагы компот жасагыбыз келип атат. Асартиге катары кошуп, азыр мына мятаны жакшылап туруп жууп чайкап алабыз. Мятаны жууганда ар бир жалбырагына чейин жакшылап жууп алсаңыз, кээ биринин жалбырактарынын арт жагында мындай чаң болуп, кир болуп толуп калган учурлар болот, же болбосо ошончун жалбырактарын аябай жакшылап тазалап, жакшылап жууп, 3-4 ирет жууп алганыңыз жакшыраак. Мен муздак сууга жуудум. Мынакей ар бир жалбырагын бирден жууп чыктым. Бул өзүңүздөргө жакшы. Жалбырактарын жакшылап жууп алгандан кийин буга компотко мята менен кошулуучу алмурут, алма, кайнаалы, кара өрүк, ушулардын баардыгын аларды дагы катары менен жууп алабыз. Мынакей азыр бизден мисалы бул ирет 4 банка мохито кылдык. Эле катары мята, алмурут, алма, кара өрүк менен аралаштырып, ал эми калган 6 банкасын кайнаалынын өзүнөн, кара өрүктүн өзүнөн жасап жатабыз. Мынакей ошол себептен бизге 6-7 килограмм кара өрүк керектелди. Дагы 1 килограмм, жарым килограмм алма, жарым килограмм алмурут, 3 боо мята керек дедик. Мына ошол мяталардын баардыгын алгач даярдап алган соң, мынакей эми банкаларыбызга баардыгын салып чыгабыз. Банкаларды жогоруда мен айткандай 2 жолу жууп алдык. Эми банкаларыбызга толугу менен ар бирин иреттештирип салып алабыз. Мята салынуучу банкаларга мындан тышкары биз жана жогоруда айткандай жарым килограмм алмурут жана жарым килограмм алма коштук. Бардыгын 2 иреттен жуугандан кийин алманы дагы, алмурутту дагы 4кө бөлүп эле салып жатабыз. Эгер сиздерде лимон, апельсин болсо, аны да кошуп койсоңуз болот. Тилекке каршы бизде жок болгондуктан кошо алган жокпуз. Биздин банкаларыбыз баардыгы иреттелип салынды. Эми алдын ала кайнатылган сууну ирет менен банкаларыбызга куюп чыгабыз. Мынакей алгач ирет асарчи салынган банкабызга суулардын баарын куюп даярдап атабыз. Сону алгач кайнатып алдык. Мына кайнап аткан кайнак сууларды куябыз. Биз жалпы эсеп менен 10 банка жаптык. Ал 10 банканын 4 банкасы мындай асарчи, ал эми калган 6 банкасы кайнаалыдан. Биринчи жапкан суу куйган банкаларыбызды алып, суусун кайра казанга куюп алабыз дагы. Биз чарага кайнатып аткандыктан чарага куюп алдык. Алгач чарабызга 3 банка эле болот экен, ошондуктан 3 банканы куйдук дагы. Андан кийин ар бир банкага биз 200 граммдан сахар кошмокпуз, кумшекер. Ошондуктан 3 банкага 200 граммдан болгондуктан 600 грамм кумшекерди куйдук дагы. Аябай кайнаттык. Ал эми бул жак даяр болгуча биз жеген дарбызыбыздын кабыгын текке кетирбей, анын кабыктарын туурап алып,
үстүнө кумшекеден салып чылап койгонбуз. Бул дарбыздын дагы ширеси чыгып калды. Азыр компотубуз бүткөн соң дарбыздын вареньясын жасайбыз. Мына компотторубузду куюп баштадык. Компотторубуз толук куюлуп бүткөндөн кийин бунун артынан арткан суу калат. Мына ошол сууга дарбыздан кошобуз дагы. Дарбыздын суусун бөлүп алып туруп кошуп, аны дагы кайнатып коебуз. Мына жогоруда мен айткандай кайнап калды. Дарбыздын азыр үстүндөгү өзүнчө алып алабыз дагы сүйүнөн чыккан суусун компоттун арткан суусуна кошуп туруп аябай жакшылап кайнатабыз. Бир жолу кайнатып туруп дарбыздын үстүнө куябыз. Экинчи жолу дагы бир 15-20-30 мүнөт күтөбүз, дагы экинчи жолу кайнатып дагы куябыз. Үчүнчү жолкусунда дарбыз менен чогуу кайнатабыз. Анан төртүнчү жолкусунда дарбыз менен дагы кайнатабыз, дагы 10-15 мүнөт. Андан соң банкага куюп коебуз. Мынакей азыр мен дарбыздарды өзүнчө бөлүп алып атам. Андан кийин суусун куямын казанга. Мынакей биздин дарбыздан жасалган вареньябыз даяр болду. Мен аябай коюу кылып бышырган вареньяны көп жактыра бербеймин, ошондуктан кичине суюгураак кылдым. Компоттун арткан суусун кошкон үчүн дагы кичине суюгураак болду окшойт. Дарбыз вареньяны мына 4 жолу кайнаткандан кийинки абал ушундай. Баса бир чоң дарбыздан 900 граммдык банка менен бурама банка оозу бурама 2 банка чыкты. Мындай суюктугун өзүңүздөр видеодон көргөндөй болду. Ушундай кылып ориентир алсаңыздар болот экен. Бир дарбыздан бир 10 килограммдык дарбыздан 10-15 килограммдык дарбыздан 2 варенье чыгат, 2 банка. Мынакей атайын бир идишке дагы ушунча артты. Мына атайын идишке куюп койдук. Бисмилля. Таамын көрөлү. Мен негизи таттуу жебейм. Бирок биз таттууларды коноктор үчүн жасайбыз. Азыр таамын көрөбүз демекчи. Мына дамын көрчү, мун кандай болуптур. Эле. Кандай экен? Эмненин даамына окшош экен? Же дарбыздын эле даамы болот экен? Неге? Дарбыздык эмес. Биз алма менен жасадык го Варенье. Ошондой, бирок андан бизге таттуураак болот экен. Кышкыга лимон менен кошуп ичсе аябай сезон болчу турат. Мынакей биздин дегустатор даамын татып көрдү. Да, сонун бекен. Машаллах.